Ассаламу алейкум, туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 9 декабрь 2025 жыл мен сиздерге барыңыздар эле билген Ош шаарынан сатыла турган ушул толук бүт элек өтө сонун проекти салынган сатылуучу үй жөнүндө информация бермекчимин. Проекти даяр. Кийин келсеңиздер эси көргөзүп информацияны деле чөткө берип маалымат берет. 4 тарабы тосулган. Убактылуу мына жака тирнике коюлган. Кийин сонун өзүңүздөр баратан тандап коюп аласыздар. Бул үйдүн проекти барыңыздарга жакса керек. Бышкан кирпич, өзүңүздөр деле көрүп атасыздар. Сейсмопоиск колонналары турат. Коммуникация боюнча айта турган болсок, суу, свет, газ, центральный канализация бүт бардыгы бул жерде бар. Сөп дегенде бул шар да, бул жерчи, шар. Эми жүрүңүздөр келүү жолун түшүндүрөйүн. Туугандар, мен турган жер Южный. Актилек круговойдон Южный дача тарапка чыгып келе бересиздер. Мына оңго машиналар бурулуп атпа? Ал жак учар дача тарап. Ал жерден учарга бурулбай, мына бер жака жүрөсүздөр. Жүрүп эле мына жакты карасаңыздар. Бул жер Южныйдын центри, ал жерде домдор турат. Демек, ал жака дагы өтпөйсүздөр. Ушул жерден эле мына жогору тарапка 200 метр чыгып барсаңыздар, бир аз эле экинчи көчөдө сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Түз жүргөнүңүздөрдө мына сол тарапта ушул үй сатка чыгып аткан учуру. Көчө тараптан көрүнүш ушундай. Толук бүт элек эми сөздүн ачыгы. Бирок проекти бар. Даяр проекти бар экен. Сонун экен. Кийин келгениңиздерде көргөзүп, кандай болот, бүт бардын проект аркылуу сиздерге түшүндүрөт. Так. Азында жамгыр менен мындай тосуп алып тартып берейин эми. Туугандар, суу, свет, центральный канализация, газ бардыгы бар. Ал жагынан вообще кыжылат болбоңуздар. Мына үйлөр толтура, пустой участоктор деле мына саналуу экен. Мына Пескалов забор менен тосулган границачы көчө тараптан. Мына жерге тирнике менен убактылуу тосуп койгон. Туугандар, үйгө келип калдым. Мына. Көрдүңүздөрбү? Проекти бар. Ал жагынан кыжылат болбоңуздар. Азыр мен мындай бир оз экиле түшүндүрүп кое берейин сиздерге. Мына жагы навес. Бул жагы эми очок, тандыр, сөрү бардыгын ушул жака кылып аласыздар. Атайын навес болуп жасап койгон экен. Туугандар, үйдүн алдына да келдим. Мына жамгыр жок бул жерде, кеңири татайынчы. Үйдүн алды кенен. Жери болсо экранда жазылып турат. Мына главный кирүүчү бул жактан болуп калат. Мына жак мен айткан жанагы навеси. Так, бул жак болсо ошо лестница, мындай чыккандачы. Оңго бурулганда бул жагы терраса болот. Стеклянный панорамный айнек терезелер менен жасап аласыздар. Бул жагы уже дальше прихожка. Бул жака дальше кирсек, барыңыздар билген холл. Оң тарап бул Кудай берсе кухня болот. Жеңелерибиздин офиси болот, туугандар. Мына жер өзү мындай бир стеклянный же панорамный пластик эшиктерди деле коюп алсаңыздар болот. Кухняны тосупчу же студия түбүндө ачык калтырып койсоңуздар деле болот. Эми ал жагы өзүңүздөрдөн жүрүңүздөр. Планировкаларын жакшылап. Эсине акча керек болгондо байланыштуу эле сатка коюп атат экен. Ошол себептен азыр жамгырда келип тартып атам. Башка күн тартпайлы десем, акча керек болот, ошого сатышым керек дейт. Кызыл китеп бүт бар документтер жайында, ал жагынан сиздер вообще кыжылат болбоңуздар. Бул жак родительский спальня болду. Мына жак болсо барыңыздар билген зал, конок бөлмө. Общий таза 5 комната, туугандар. Эске алып коюңуздар. Ушундай эле үй жакшы да, 2 этажга карагандачы. Ушундай салып алып, сонун кылып жашаганга эмне жетсин, Бул жак да бир спальный комната, же зал, же конок бөлмө. Бул жак детский комната, бир аз кичинекей экен. Тура эле балдарга болот. Ошол таза 5 комната. Мына кухняны кошкондочу. Ошол. Ал жагынан мындай стеклянный кылып тосуп алсаңыздар деле болот. Эми террасаларын көргөздүм. Бул жака жүрүп келсек, бул жагы топка экен отдельно. Топка, көмүркана бардыгын ушул жака кыласыздар. Кааласаңыздар газовый печка деле орнотуп койсоңуздар болот. Үй көмүр менен, газовый печка менен деле жылытыла берет.
Жакшы. О, жаңбыр кичине азайып калды да. Анан туугандар, бул жака жүрүп келсек, мына боковой тараптарында место калган. Жаңбыр тосуп турайынчы. Боковой тараптарында, арт тараптарында местоларды калтырган. Бул жагы мына өйдө тарабы навес, көрдүңүздөр, а? Баасы анан эсин номер экранда жазылып турат. Телефондо бүтө турган иш эмес. Бир сыра келип көрүп кетсеңиздер деле жакшы. Мына жакындатып көргөзүп коеюн. Ошол.